Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл ааламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалада чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, билип-билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгына Аллах Таала түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелдеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Estağzu billah. Innalloha ala kulli şeyin qadir." Albatta Alloh Taala bardык нерсеге кадыр дейт. Чынында да Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай кое берет. Аллах мына ушундай улуу зат. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "О Раббака факаббир", сен Роббуңду улуктагын, сен Роббуңду мактагын, сен Роббуңду даңктагын дейт. Аллах Тааланы макташлык, Аллах Тааланын улуктугун айтышлык бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах ошончолук мактоого татыктуу зат. Аллахты канча мактасаңыз, Аллах сизге ошончолук сооп берет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллахка ошончолук жакын болосуз. Мына ушундай улуу Аллах Субхана Таала мактоого татыктуу зат. Урматтуу туугандар, бүгүнкү муфтиятыбыздан берилген тема текеберликтин кесепети жана өзүнү төмөн алуунун пайдалары туурасында тема берген экен. Ооба, жакшы тема. Бул тема боюнча ар бир жумада токтотпой, башка темага өтпөй, ушул темада сүйлөсөк деле, керек болсо күнүгө ушул тема туурасында баян кылсак деле бул татыктуу. Анткени биз өзгөчө, албетте сиз биз урматтаган бир эле укканда тоба кылдым, экинчи текеберлик кылбайм, өзүмдү төмөн алайын дей турган адамдардан эмеспиз. Биз анчалык деңгээлдеги бир укканда эле амал кылуучу деңгээлдеги адамдардан эмеспиз. Ооба, бар эми кичине өзүн төмөн алгандар, бирок чын-чыныгы келгенде көпчүлүгүбүз өзүбүзгө ишенген адамдарбыз да. Туура? Мен өзүмө ишенем, анча-мынчага бош келбейм дей турган адамдарбыз да. Мына ошондон урматтуу тууган, текеберлик бардыгыбыз билебиз кесепетиничи. Бирок дагы деле болбой эле өзүбүздү чоң сезе беребиз. Текеберлик урматтуу тууган өтө жаман сыфат экендигин билебиз, бирок дагы деле болбой эле оозубузду толтуруп сүйлөй беребиз. Мен анантип, мен минтип, мен ушинтип дей беребиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан, бардыгыбыз билебиз. Кимдин жүрөгүндө башка инсанга караганда заррачалык өзүнү чоң сезүү боло турган болсо, бул бейиштин жытындагы жыттабайт деген да. Мындан өткөн кордук барбы? Мындан өткөн бактысыздык барбы? Мусулман болуп дүйнөдөн өткөнүң менен биргеликте урматтаган бейиштин жытыны дагы жыттабай калсаң, мындан өткөн бактысыздык барбы? Мындан өткөн кордук барбы урматтаган? Ошондон бул текеберлик инсанга кыпынчалык пайда да алып келбейт. Кыпынчалык пайда алып келбейт. Балким сиздин түбүңүзгө жете турган мына ошол. Сизди бактыңызга балта чаба турган мына ошол. Сизди жок кыла турган мына ошол текеберлик.
Сизди кор кыла турган, бул дүйнөдө кор кыла турган ушул текеберлик. Бардыгы бир шайтан эмне үчүн кор болду? Периштелерге сабак берген. Ооба, илими бар эле. Периштелерге сабак берет эле. Көп нерсени билет эле. Аны шайтан кылган, аны ташбаран кылган, аны кор кылган не болду? Бир эле сыфаты, ушу текеберлик эле болду да. Адамды жараттым, ошого сажда кылып кой деди. Не деди? Ана хайру минху. Мен онан жакшыракмын деп эле койду. Болду. Башка сөз айтканда, койчу ошондо онун анандай да, мындай да, сасык да, күнөөкөрү да, эмеле жаралды да, кичине мээнет кылсын, анан көрөбүз, натыйжасын карайлы деген жок. Бир эле ана хайру минху. Мен ого караганда жакшыракмын. Болду, токтоп калбасаң себебин дагы айтты. Халактаху мин тин, сен аны ылайдан жараттың. Ва халактани мин нар, мен оттон жараткансың. Мен ого караганда жакшыракмын деп эле койду. Мына ошонун себебинен таш бараң болду. Таш менен кубулуп чыгылды. Бейиштен жер бетине айдалып ийди. Я Алла, таш бараңды жакшы түшүнөбүз да турабы? Жинге тигенде плашакта жөнөбүз да ташты көтөрүп алып турупчу. Неге урматтуу ана таш бараң болду? Неге Кыргызстандан кубулуп чыгылды? Себеби эмне кылды? Мен чоңмун, мен башкарам, мен айтканым болот, мага баш ийесиңер, чыдайсыңар дегенде себебиден гана таш бараң болду да турабы? Туура айтасыңар, мен колумдан келбей атат, мына аракет кылып атам го, кечирип коесуңар десе анчалык болбойт эле да. Мен айтканым болот, мен каалагандай болот, мен башкарам дегендик үчүн таш бараң болду да. Ошон үчүн дүйнө жүзү бардыгы таң калат да сагатчы. О курал жарак бомба тоат менен алсаң го, ал эч нерсе эмес, айда жок качат депчи. Таш бараң эң кор болгону мына ошол экен да, урматтуу тууган. Бул ненин кесепетинен? Текеберликтин кесепетинен. Ошондон заррачалык, мурда да айтканмын, азыр деле айтсак ашыкча болбойт. Зарра дегенде түрк аалымдар айткан, элгекке унду салып эледиңиз, уну түштү үстүндө калган урпак бар го, кебек дейсизби, урпак дейсизби? Ошонун 40тан 1 бөлүгү дейт да. Ушунчалык чоң сезүү болсо, буга караганда мен сулууракмын, буга караганда жакшыраак кийинем, буга караганда илимдүүрөкмүн, буга караганда мен жакшыраак сүйлөймүн дей турган болсоң, болду. Сен түйүнгө ошол сөзүң жетет. Сени бактысыз кылган мына ошол. Сен жок кыла турган мына ошол. Ошондон биз эч ким эмеспиз. Чоң да булар. Жок урматтуу, чоң жалгыз Алла гана. Алла гана чоң. Калган бардыгы кичине да, урматтуу тууган. Ошондон бизге күнүгө 1 жол эмес, 5 жол айтылып атат. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла улук, Алла чоң, Алла текебер. Ал текеберлик кылганга ошол татыктуу. Күнүгө 5 жол айтылып атат да. 6 жол айтса ишенет элем дейсизби? Жок, 6 жол айтканыңа ишенбейсиз да сизчи. 6 жол айтса ишенбейсиз. Неге? Жума күнү 6 жол айтылып атпайбы? Жума күнү 6-чы жол азан айтылып атат да сизгечи. Өзүңдү төмөн ал, Алла чоң, Алла улук, ишен деп кайра айтылып атат да. Ошондон урматтуу туугандар, бул текеберлик адамга жакшылык алып келбейт. Имам Газали рахматуллах алейхи айткан, Аллах Таала адам баласын Абаса сүрөсүндө кантип жаратканын баяндайт го. Баяндап келиптир, ошондо айткан Абаса сүрөсүндө сумма сабилихи яссара. Андан кийин биз инсанды эненин ичиден чыгыштык жолуну өтө жеңил кылып койдук деди. Албетте Алла жеңил кылып койду, бардыгыбыз энеден төрөлдүк да. Болбосо адамдан адам чыгыш бул оңой нерсе эмес. Кишиден киши чыгыш бул оңой нерсе эмес булчу. Алла Таала жеңил кылып койду, ошонун жолунан чыктык. Ушул аяттын тафсиринде Имам Газали рахматуллах алейхи айтат, мен инсанга таң калам, эмне үчүн өзүнү тааныбайт. Мен инсанга таң калам, эмне үчүн өзүнү чоң сезет. Мен инсанга таң калам, эмне үчүн бой көтөрөт дейт. Неге таң каласың? Бул эми инсан да, жо таң калган баяндадым, айтты Аллах Таала айтып атпайбы? Бир эле жол эмес, 2 жолу Заранын жолунан чыктың, инсан, өзүңдү бир ойлоп койгун. Сен каяктан келдиң, каяктан чыктың, бир карап койгун тарыхыңды. Бир эле жол эмес, 2 жолу Заранын жолунан чыктың дейт да. Кандайча? Биринчи атанын зараты чыга турган жеринен чыгып, энен жатыныга куйулгансың. Анан ошо энен зара чыга турган жериден чыгып атасың. Неге өзүң чоң сезесиң? Мен ушуга таң калам дейт. Эгер 2 жол эмес, бир эле жолу чыкканда мен сага кызмат кылып, мен сага баш ийип, мен сага кол болуп жашаганга даяр элем. Бирок экөөбүз тең бирдей эле болуп атпайбызбы дейт.
Анық bu урмат тутулган, анық. Мына ошондуктан Аллах Субхана таала бул текебер болуштан, бой көтөрүштөн, албетте өзүдү чоң сезиштен Аллах Субхана таала өзү сактасын. Бардыгы урмат тутулган, не кылайлы? Тобо кылайлы текеберликтен. Өзүдү төмөн алайлы урмат тутулган. Өзүңүздү төмөн алсаңыз, я Алла, өзүңүздү не алсаңыз, пас ала турган болсоңуз, Аллах Субхана таала сизге бактылуулукту гана берет. Алла таала сизге сый, урмат гана берет. Алла таала сиздин даражаңызды гана көтөрөт. Албетте төмөн алсаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма задаллаху абдан би афвин илля иззан." Ким бирөө уруп койду, бирөө тегип койду, бирөө сөгүп койду, ага сөз кайтарбай, өзүн төмөн алып, эми булар чоң экен да, булар эми кыйын экен да, макул деп өзү кечирип кой, менен кетип калыптыр. Ушундай болуп калды, өзүн төмөн ала турган болсо, Аллах таала ага сый, урматты гана көбөйтөт дейт. Сый, урматты гана көбөйтөт. Себеби сырттагы адам оңойлуу көрүнүп турат экен да. Эки адам урушуп кетти, бирөө качогураак, макул кечиресиз, макул деп койду эле, адамдар айтат: "Онор өлө акылдуу адам экен а" дейт. Неге ай өзүдөн кеткен болсо керек десем, өзүдөн кеткен болсо дагы өтө акылдуу экен анан. Мен акылына баа бердим дейт. Неге? О тепеңде өткөндө бүрүп жыгытып коет анан дейт. Она азыр бір удадан чыкпай калат анан. Вообще өзүн билбей эле сезип атат. Ал эмес, мен деле жыгытып коем ананы дейт. Ал эмес, мен деле анан ким экенин таанытып коем. Бирок ошончо күчү бар болуп туруп, ошончо кылып туруп өзүн төзөн өтө акылдуу экен деп адамдар мактап атат да. Бул көрдүңүзбү? Сый, урмат гана алып келет. Башка эч нерсе алып келбейт. Чимо, коркок, сен көдөнүң эле бар экен, ушунан ушинтип койдуң дебейт экен да, акылдуу адамчы. Бардыгы не дейт экен? Өтө акылдуу экен, эң умныйлык кылып койду алчы. Я Аллах, ва ма таваза ахадун лиллахи илля рафааху Аллах. Пайгамбар айтат: ким Алла үчүн өзүнү төмөн ала турган болсо, Алла үчүн пас кете турган болсо, Алла үчүн макул деп кое турган болсо, Аллах таала анын даражасын гана көтөрөт. Болду. Даражаңыз гана көтөрүлөт. Кайсы жерде сүйлөй турган болсо, болду, адамдар сизди гана мактап, ошол палбан, анандай кылат, мындай кылат. Ой, урмат тутулган сөз келгенде айтып кое турган болсо, албетте ашыкча болбойт. Өзгөндө Рашид палбан деген бар экен. Мен өз көзүм менен көрдүм, өрүктү жеп туруп сөөгү бар го. Ошону мананды колу менен эле тырс жеп сындырып койду да. Бирөкө жаңгактымда сындырып атканда, дедим да, бул өрүктүн колу менен эле мындай кылып туруп эле таштын кереги жок экен да. Өз көзүм менен көрдүм, жеди да мындай кылып туруп, жаныбызда бир Айша табыз бар да, ошого данегени бердим. Мынаны жеп коесузбу депчи. Каяктан алды сен? Данеги бар экен да деп эле. Мен көргөн жокмун, бирок ошол жерде балдар мактоо сөзүнүн даражасын көтөрүп балдар айтып атат. Экөө ушундай тийише берип, андай кылып коям, мындай кылып коям, чек маняка дегенкен камчы бар го. Ошону кармап туруп кол менен мындай эле сындырып койду. Экөөнүн көзү чөчү. Түшүнгөн адам түшүнөт дейм, табылга бар го, табылга мындай кармап эле деп эле сындырып койду дейт. Экөө унчукпай барыптан тизесиге коюп дагы сындыра албай коюпту да ананчы. Ал деген сөз бүрүп жалп айтып коем деген сөз да. Ата-энең маякта жалпак жөжө бар беле деп калат деген сөз да. Демек, өзүн төмөн алды, баягыларга эмне кылган, атаны жеш койгон жок, жүр маняка, басаняка сөдөрөгөн жок. Жөн эле акылдуу адам экен деп сындырып койду. Калганы болду, жетти деймичи, жете турган адамга. Жетпесе дагы келесиңден, анан кийин урматтууган, текебер боло берсең, өзүңдү өзүң гана кор кыласың. Азыр мурдагылар өзүн төмөн аталат эле, барып таяк жейт болмосо таяк жедим деп калат эле, туурабы? Азыр ошол нерсе болбогондон өзү кичине болуп тепендеп таяк жеп алып, таяк жеген аз келгенси барып сотко берип, андан беш бетер кор болот атпайбы? Азыркы жаштар деп бизге сөз тийип атпайбы жаштарга? Мурда биз урушат эле, көгөрүп эле эч нерсе болчу эмес деп аксакалдарыбыз айтып атпайбы? Азыр эмне кылат? Таяк жеп сотко берип, дагы акча алып, ошону менен жашап атасың да, уялбайчы? Ошондуктан өзүңдү төмөн ал, даражаң көтөрүлөт. Өзүңдү төмөн ал, Алла таала сый, урмат берет. Өзүңдү төмөн ал, бактылуулук келет. Өзүңдү төмөн ал, тынчтык келет. Өзүңдү төмөн ал, рахат келет. Я Алла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: "Ма мин ахадин илля ва мааху малакани." Ар бир адамда, отурганы барбы, турганы барбы, ар бир адамда эки периште болот. Ар бир адамда эки периште болот.
Ал периштелер менен биргеликте не кылат? Ал периштелерде биздин тил менен айтканда жүгөн. Кайсыл адам өзүнө жогору чоң сезе турган болсо, периштелер ылдый тартып коет. Тизгиниңди деп тартып коет. Нормальный бол депчи. Темен ал деп тизгиниңди тартып коет. Периштелер дуа кылат. Я Алла, бул инсанды өзүнүн ордуга коюп кой депчи. Периштенин дуасы кабыл урматтуу туган. Тизиңди тартпайт, ошондо дагы болбой эле текеберлене турсаң, периштелер дуа кылып атат. Я Алла, бул адамды өзүнүн ордуна коюп кой. Периштенин дуасы кабыл болот, өзүң ордуңа келгенде урматтуу туган, эми кор болосуң да. Кайсы инсан өзүнү төмөн ала турган болсо, периштелер тизгинди жогоракка карап тартып коет. Сен анчалык болбойбу деп, анчалык боло бербе деп көтөрүп коет дагы, периштелер дуа кылат. Я Алла, бул инсандын даражасын өзүң көтөрүп кой депчи. Бул инсандын даражасын өзүң көтөрүп кой деп периштелер дуа кылат, периштенин дуасы кабыл. Кааласаң, каалабасаң, эмне кылат? Сезсең, сезбесең, бардык адамдар сизди сыймат менен, ким эстей турган болсо, жакшы сөздөр менен, ким сүйлөй турган болсо, мактоо сөзү менен. Албетте татыктуу эмес урматтуу туган. Бирок жакшы сөз жан эргитет да, туурабы? Ар бир адамга жакшы сөз керек да. Азыр чыккандан кийин мага деле сонун сүйлөдүңүз десе, мен деле деп коюп, кийинкисине барып дагы даярданып баштайсың да. Мен жакшы эле сүйлөйт экенмин депчи. Дагы көбүрөөк даярданып барайын деп. Ооба урматтуу туган, сен татыктуу эмессиң, бирок жакшы сөз жан эркитет, жыланды ийинен чыгарат. Көбүрөөк убакыт бөлгөнгө, дагы көбүрөөк ошол менен сыфатталганга бул адамга жакшы пайда түтүк боло турган нерсе да. Ата-бабабыз айтты го, адам баласы кулагыдан, айбан баласы туягыдан семирет деп. Мактап болсо, рахмат, анча семирип калдым дейсиз го. Бул керек нерсе урматтуу туган. Ар бирге керек. Периштелер мына ошентип дуа кылат, тизгиниңизди тартып турат. Эгер периштенин жакшы дуасын алайын дей турган болсоңуз, өзүңүздү төмөн алыңыз. Жок, периштелердин каргышын алайын дей турсаңыз, анда билгенин кыла бер. Анда билгенин кыла бер урматтуу туган. Албетте биздин сөз насаат алуучуларга гана. Биздин сөз уга турган адамдарга гана. Анан мен айтканда ояктан ыздач кайтарып тура турган болсоңуз, өзүңүз үчүн гана. Сен айта бересиң, өзүңөр ушундай, булар ушинтип атат. Ар ким ар кандай да, ичиңизден ыздач кайтаргандар бар да. Отуруп алып, ойлочу. Айтат, амал кылбайт. Ооба урматтуу туган, ошо бардыгыбыз амалга келейли. Бардыгыбыз өзүбүздү төмөн алайлы деген максатта айтып атабыз, урматтуу туган. Я Алла. Аби Салама Мадани өзүнүн атасынан, ал болсо чоң атасынан риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо экен. Орозо болгон учурда ага сахабалар ифтар ооз ачарына бир сүт алып келип, сүтүнө кичине бал кошуп, асал кошуп, бал кошуп алып келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ооз ачарына беришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны ичкенде асалдын даамы келди, балдын даамы келгенде пайгамбар сурады: "Махаза, бул эмне?" Сахабалар айтты: "Я Расулуллах, жаанна фихи шей'ан минал асал." Аллахтын элчиси, биз таттуураак болсун деп, жагымдуураак болсун деп, жакшыраак болсун деп, ошол сүткө балдан кошуп алып келдик эле. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Албетте, мен муну арам деп айтпайм, адал нерсе. Бирок кимде ким өзүнү Алла үчүн төмөн тута турган болсо, Алла Таала анын даражасын көтөрөт" дейт. Караң, пайгамбарыбыз болуп туруп, сүткө бал кошуп ичкенди жактырган эмес да. Бул өзү көрсө байлардын сыфаты экен да. Бул текебелердин сыфаты экен да. Болсо адал нерсе, жөнөкөй эле, эч бир таасир бербей эле турган нерсе го. Пайгамбарга ошону айтпастан алып келип берип койду. Пайгамбар ошону дагы не кылат, ыра көрбөй жатат да. Мен пайгамбар болуп анан сүттү бал менен ичкен ылайыктуу эмес го. Адал нерсе, кимде ким өзүнү төмөн ала турган болсо, Аллах субханаху анын даражасын гана көтөрөт. Кимде ким текебер боло турган болсо, Аллах субханаху аны коркулат. Кимде ким бар нерсеге каниет кыла турган болсо, Алла Таала аны бай кылат дейт. Пайгамбар да ким өзүндө бар нерсеге каниет кылса, бар нерсеге шүгүр кыла турган болсо, өзүндө бар нерсеге ыраазы боло турган болсо, Алла Тааланы сөзсүз бай кылат деди. Барыга дагы шүгүрчүлүк кылбай карап эле болбой атат да, азыраак да, онаныкыдай эмес да дей бере турган болсоңуз, Алла ошондо сизди коркулат. Алла андан бетер кедей кылат.
эки кашыңыздын ортосуна кедей деп жазып коет керек болсо, урматтуу тууган. Эми байып көрүңүз да, эми тоюп көрүңүз ошондон кийинчи. Я Алла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва ман баддара афқарахуллах, ва ман аксара зикраллах ахаббахуллах." Кимде ким Аллах Тааланы көп зикир кыла турган болсо, Алланы көп эстей турган болсо, албетте Аллах Тааланы сүйкүмдүү кылат дейт. Бизге саак боло турган нерсе, Аллахты көп эстеңиз, сүйкүмдүү болосуз, урматтуу тууган. Я Аллах, وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه. Rivayet kılınat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün dostları menен kebiri menен birgelikte özünün үйүндө отурат эле, bir кезде эшик тыкылдап калды. Peygamberimiz dostları menен тамак жеп отурат эле. فقام سائل على الباب وبه زمانة يتكره منها. Bir suroочу, биздин тилмен айтканда тилемчи, өтөкөдөй эшиктин алдыга келип такылдатып туруп, эмне кылды? Тамак сурап калды. Баягы байкуш көчөдө ушунчалык көп жүргөн, баня көргөн эмес, жагымсыз жит келип турат экен да, жанагыдан суроочудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям киргенге уруксат берди. Ал киргенден кийин пайгамбардын жанына келип отурду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Итам, ал тамактан же, сен дагы бизге кошуп ушу жерден жей бер" деди. Жеп атканда: "Факанна ражулан мин Курайшин ишмаазза минху ва такарраху." Курайштерден бир киши бар экен. Алдага отурган эле. Ал эмне кылды? Жагымсыз жит келе баштады да, жөнүнө отурбай. Де отуруп ошол жакта карады дагы, жийиркенип жек көрүп койду да. Жийиркенип жек көрүп койду. Ошону айтып атат: "Фама мата залика ражул хатта канат бихи зиманатун мислуха." Ошол адам деп жыттап туруп жийиркенип койгон адам өлөргө жакын өзү ошондой жыт менен сасып анан өлдү дейт. Biz üçün öte çoğun savak Biz üçün öte çoğun savak. Ne deyit? Oşenti aytkan dele жоқ, сасып атасың, жуунуп албайсыңбы? Азымынан чыккандан кийин мага жолук. Мен жуунтуруп коеюн деген жоқ. Жөн эле мындай карадан деп эле жыттанып, ошол жакты бир карадагы болду. Жетиштүү да, Сен жакты деп бир эле жаман көрүп калса, жеттиң да. Келгениңе бушайман жеп кетесиң го. Өзүң жакпай кетесиң го. Ошентип койду эле, ошенткендиги үчүн ал адам бул дүйнөдө ошол жыт менен жыттанып туруп, андан кийин дүйнөдөн кайтты дейт, урматтуу туугандар. Бул албетте биз үчүн өтө чоң сабак. Андыктан бардыгыбыз өзүбүздү төмөн алайлы, ар бирөөбүз текеберликтен сактанайлы. Аллах Таала Муса алейхиссаламга вахий кылып атат. Musa aleyhisselam'a Allah Teala kavar veriyor dedi. İnnemâ akbalu salaten men tavâza'a li azamati. Namazga keldik, elhamdülillah, kündün ısıktığına karabay, jumuşunuzun köptüğüne karabay, sezonga karabay. Keldik hurmattuğan, Allah Teala Musa aleyhisselam'a kavar veriyor dedi. Kimdin namazı kabul boluşluğunu. Aytat, kim menin ululuğuma tazim etip, velam yata'azzam ala halqi, menin jaratkan mahlukattaryma tazim etpestен, же болсам текебир болбостон, менин улуулугума тазим этип келип ибадат кылган адамдын гана намазыны кабыл кылам дейт, урматтуу тууган. Акыйкатта Аллах Таалага тазим этип келдик, урматтуу тууган. Бардыгыбыз не кылайлы? Өзүбүздү төмөн алайлы. Аллах Субхана Таала пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Аллах Таала пайгамбарыбызга эки нерсени ыктыяр берди. Пайгамбарыбызга кааласаң, sen jönököy kul bol, anan rasulan, abdan va rasulan. Jönököy kul bolasın, anan rasul bolasın. Peygamberler ekiге bölünөт. Rasul bolot, nabi bolot. Rasul bularga kitep berilet, peygamberlarga berilet, kitep dagы berilet. Oşonun negizinde жаңы şariat менен adamdарды çakırıp davat kılat. Nabi, ova bizdin kimden atkanda nabi, peygamber bolot, biroq kitep berilbeydi. Özünden aldыңкы пайгамбарга эрчийт, ошонун китебин окуйт, ошого дават кылат. Муну наби деп коет. Набиге караганда расул бийигирээк турат. Ошону Аллах Субхана Таала пайгамбарыбызга айтып атат. Сен кааласаң, жөнөкөй пайгамбар бол, бирок расул, элчи болосуң, китеп берилет, ошону менен дават кыласың. Жок, кааласаң падыша болосуң, бирок наби эле болосуң.
Экөөнүн бирөөсүн тандап ал деди. Пайгамбарыбыз айтат, мен кайсыны тандашты билбей турган учурумда Жабраил периште келди дагы айтты, Роббуң үчүн өзүңдү пасылы ал деди эле, анан макул мен жөнөкөй кул болайын, элчи болайын деп ушуну тандап алдым. Пайгамбарыбыз падыша болгон жок. Кул болду. Улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз ошону тандап алгандык үчүн төрөлгөндө жетим болуп төрөлдү де. Алла эч кимдин башына салбасын да. Төрөлүп атат, бирок жетим да, атасы жок. Сүт эмизүүчүлөр бирөөсү да калбай койдук, Сүт эмизгени келген аялдар сүт эмизип бала багып акча алат. Бирок пайгамбарыбызды көрүп туруп, жетим экен, атасы жок экен, кой. Албай да коёюн деп эч кимиз албай койдук го. Халима энебиз алып атат. Алланын тагдыры, албетте өзүнүн төмөн алат эле, урматтаган, эшеги баспайт эле. Келди, башканы карайын да, алдыда эле нафси бар. Бир байдын баласын алып эмизсе, бир жакшыраак кийимдерди алып, жакшыраак тамак жедирсе, келди, эч ким калбаптыр да. Эми курук кеткенден көрө, жоктон көрө жогору. Ушуну ала берейин деп алды, Алла Таала канча даражасын көтөрдү да. Эми пайгамбар жашаганда кандай факиран, кедей болуп жашады да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз кедей болуп жашады. Ал дагы карыз сурап жашады да. Берип турчу. Анан берем. Анан алып турайынчы. Ошондой жашады. Мата мискинан, өлгөндө кедей болуп өлдү. Мискин болуп жашаганда кедей болуп жашады, өлгөндө мискин болуп өлдү да. Кедей менен мискиндин айырмасы, кедей бир күндүк жей турган тамагы бар. Мискин эч нерсеси жок да. Пайгамбар өлдү, үйдө эч нерсе жок да. Мына ушундай урматтуу тууган, пайгамбар ошону кабыл кылды. Ошондон Аллах Субхана Таала даражасын көтөрдү. Ошондон Аллах Таала сүйкүмдүү кылды. Ошондон Аллах Таала бардык пайгамбарларга пайгамбарлардын мырзасы кылып койду, урматтуу тууган. Эми караң, аалымдар айтат, аалымдарыбыз, данышмандарыбыз айтат. Жөнөкөй кийинсең, сен байларга кандай жек көрүнөсүң, Колуңда бар жөнөкөй кийсең, тырышчак, нормально кийинип албайбы, дейт да. Эми кымбат кийинсең, кедейлерге дал ошондой жек көрүнөсүң. Кымбат кийинсең не дейт? Кедейлерге ошондой эле жек көрүнөсүң. Эми байлар көппү, кедейлер көппү ааламда? Өзүңүз барып жатып алып ойноносуз, макулбу? Жөнөкөй кийинсең, байларга жек көрүлөсүң. Эми байларга жагам деп туруп, кымбат кийинсең, кедейлерге жек көрүнөсүң. Ушундан коронага берип койбойбу? Onu канча деп ойлойсуң депчи. Ошондон ата-бабабыз айтат: алдыда жүрсөң көз тиет, аркада жүрсөң сөз тиет, ортодо жүр дейт. Ортодо. Хайрул умури аусатуха. Албетте пайгамбарыбыз айткан, иштердин эң жакшысы бул орточосу. Ортолукту кабыл кылыңыз, урматтуу тууган. Анан кылганда эл үчүн эмес, Onlarga maqtanayın, мындай кылайын эмес, урматтуу тууган. Балким Алла үчүн өзүңүздү төмөн ала турган болсоңуз, иншалла бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы, жашоодо дагы эч качан өкүнбөйсүз, иншалла кору дагы болбойсуз, кыйналбайсыз дагы. Эми караң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимге сулуулук берилсе, же жакшы байлык берилсе, же илим берилсе, же Ya Allah, жакшы кийим бериле турган болсо, ошол берилгенден кийин ага шүгүрүбү кылбастан балкин текеберлик кыла турган болсо, кыямат күнү коркулат. Мына ушунусу гана коркулат дейт. Адамдар кандай бирөө красавчик өзүнчө сулуу, кимди көрсө сүйлөшкүсү келе берет, кимиси келсе таанышкысы келе берет. Ошонусу менен текебер болсо, же болсо байлыгы кийген кийими менен, же минген унаасы менен текебер, жо алган илими менен текебер боло турган болсо, Аллах Таала кыямат күнү ошонусу менен гана аны корудойт, ошонусу менен гана аны дозокко киргизет, ошонусу менен гана аны жок кылат. Ошондон Умар разияллаху анху айтат, Умар халифа амирул муъминин ошол айтат: "Иннал абда иза таъада лиллахи рафааху Аллаху хикматан." Kim qaysı pende Allah üçün özünü tömön ala turgan bolsa, Allah Subhanahu Taala anın darajasını uşunçalık kötöröt, ebegesiz kötöröt. Özü dele bilbeyt kançalık daraja olur ekendigini.
Al эми ким өзүнүн нафсini чоң сезип, өзүнү өзү бай кылып көрсөтүп, жок нерсени бар кылып, буякта машина келиш керек эде кечип атат, буякта мындай келиш керек эде, тиги акча бериш керек эде бербей атат, банкка мынчаны салып коюш керек болчу, тиги үйдү карап алыш керек болчу. Жок нерсени бар кылып сүйлөгөндөр барбы? Жок, урматтуу тууган. Бирок оозун толтуруп калгандар ишендирип ошондой кыла турган болсо, Аллах Субхана Таала аны ушунчалык кор кылат, чочкодон дагы бетер кор болот дейт пайгамбарыбыз. Хинзир деп албетте урматтуу тууган, хинзир деп адамдарда чочкодон бетер кор болот. Сен о эч ким ишенбейт дегениң менен жүргөн жан жөөкөлөрүң бар, кошуналарың бар. Өзүң кичине адам болгонуң менен өзүңө жараша душманың бар. Билген адамдар бар, толук айтып кое турмат турган, ошондуктан өзүңүздү төмөн алыңыз, иншалла Аллах Субхана Таала толук не кылат, даражаңызды көтөрөт. Эмне Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи, Ибн Мубарак биз мактанган имам Бухари рахматуллахи алейхинин устазы болот. Биз сыймактанган имам Бухаринин устазы Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи, ошонун устазы. Я Аллах. Рақсы тавазу, өзүнү төмөн алыштын башаты эмне? Дегенге ушул Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи жооп берип атат. Төмөн алыштын башаты эмне десе, ам тазага нафсак индаман дунака фи ни'мати дунья, хатта та'ламаху аннаху лайса лака би дуньяка алейхим фазлун. Төмөн алуунун башаты ушундай. Байлыгы жагыдан, бийлиги жагыдан, мансабы жагыдан, өзүңдөн төмөн адамдан. Айткан угуп, туура айтасың, ооба ушундай кылыш керек экен деп. Керек болсо сенин колуңда иштеген адамдан. Мандай да акыйкат айтса, ооба туура айтасың, ушундай эле кылайлы, дей турган болсоң, ушунчалык деңгээлде ошонун алдында төмөн алгын сенин байлыгың, сенин бийлигиң, senin çoğunluğun, senin ilmin alında hiç nerse emez ekendigini körset alsan, mına uşul tömen alının başadı deydi. Kolunda iştegen adam söylese, oy tuğra ettin ne? Uşunday kılalı ha? Deyip durgan bolsan, mına uşul senin tömen algandığın, senin Allah üçün pastığın, Allah üçün özünde kıldığı karmagandığın, mına uşul deyip durgan. Ошентеле асызбы? Колуңда иштеген адам, туура айттың, ошону каякта не? Көпсүлө ишти кылчу. Көчүңө бир тесе бир тиын түшпөйт, мага лапыланы. Бу бүтүр ананы. Нормально кылбайсыңбы? Мына эмне кылганың? Я Алла, текеберлик деп ушуну айтат экен да, урматтуу. Текеберлик деп ушуну айтат экен. Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи не дейт? Өзүңдөн төмөн адамга мына ушундай кылгандыгың бул некен? Өзүңдү тавазуутун эң башаты мына ушул дейт. Эми караңыз урматтуу туган. Я Алла, колдо эч нерсеси жок болсо дагы, чын колдон эч нерсе келбесе дагы, акыйкатты айткан учурда акыйкат деп кабыл алсаңыз, мына ошол сиздин төмөн алгандыгыңыз мына ошол дейт. Эми албетте Ибн Мубарак бул жөнөкөй адам эмес, урматтуу туган. Ушул адамдан, бул имам Бухаринин устазы болуп атпайбы? Ушул адамдан сурашкан. Бүгүн сиздин акыркы күнүңүз болду, эртең өлөсүз десе не кыласыз деген да. Болду, бүгүн акыркы күнүң, кандай жашасаң жашап кал десе, эмне кылып жашайт элеңиз деген. Бул суроо бизге деле тийиштүү, урматтуу туган. Бүгүн жума күнү акыркы күнүңүз десе не кыласыз? Болду, эртең өлдүң, акыркы күнүң, кандай жашасаң жашап кал десе, не кыласыз, урматтуу туган? Өзүңүзгө өзүңүз суроо берип көрүң да. Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи ушул суроо берилгенде, бүгүн менин акыркы күнүм болгон билсем, анда мен Куран, хадистен сабак берет элем дегенде. Ананы караң. Ошондой адамдан анан имам Бухари чыгып атат да. Онда болот болмаса, тугба мен өлдүм жашын менен, анягын уга бер. Мен анягын бүтүрүп келе калайын. Жок. Болду, сабак токтоду бүгүн күнү, мага дуа кылып койгула. Андай деген эмес экен да, урматтуу туган.
Азыр мисалы мага айтыла турган болсо болду да, туурабы? Бүгүн жумага мен келе албайм. Ойда баянгыча мен үйдөгүлөр менен полный коштошуп кеширим сурап алайын. Ушундай эле сөз чыгат да башка эмне чыгат сенен? Туурабы? Полный анактагыларды эсептешип, карызын кутулуп, алчуну алып берип, кечирип, бир рахат алып калайын. Ушундай да. Ибн Мубарак рахматуллах не дейт? Акыркы күнүм экенин билингенде мен Куран хадистен сабак берип калмакмын деди, урматтуу тууган. Ошондон бизге дагы мына ушул тийиштүү. Ушунан акыркы күнүңүз билинсе, сабак бере аласызбы? Сабак берип калыңыз. Сабак бере албайсызбы? Сабак алып калыңыз. Алып калыш колдон келеби? Келе турмат туган. Аллах Таала бардыгыбызга ушуга мүмкүнчүлүк берсин. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, сен улуусуң, сен текеберсиң, сага жарашат. Биз алсызбыз, биз күчсүзбүз, биз муктажбыз, биз күнөөкөрбүз. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Ар бир пендеңди өзүң үчүн өзүнө төмөн ала турган кылгын. Ар бир пендеңдин даражасын өзүң көтөргүн. Эч бир пендеңди бул дүйнөдө коркулбагын, ахиретте дагы коркулбагын. Я Аллахым, албетте мусулман пенделериң үчүн өзүң атайын бейишти даярдагансың, ар бирөөсү үчүн бейиштен орун бергин. Ва ахирете гавана алхамдулилlah.